Сиздин саламаттыгыңызды ойлогон ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Саламатсыздарбы? Илим билим каналында. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы ВИЧ-СПИД оорусун алдын алыңыз деген. Эгерде дал ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. 40 мүнөт аралыгында студияга келген адистер жооп берет. Анда биздин кадырлуу конокторду тааныштыра кетсем. Айчөрөк Келдибекова Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгеринин орун басары. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Роза Абдикаримова Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун диспансердик көзөмөлдөө дарылоо бөлүмүнүн жугуштуу оорулар дарыгери. Кийинки конокторубуз Мамасабыр Бурханов ата-энелер баңгизатка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси, дарыгер, нарколог. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Иса Нурмаматов Мусаада коомдук уюмунун жетекчиси, дарыгер, нарколог. Жана кийинки коногубуз Хайрулло Хакимов ата-энелер баңгизатка каршы күрөшүү борборунун социалдык кызматкери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Буга чейинки биздин чыгарылышыбызда дал мына ушул ВИЧ-СПИД оорулары жөнүндө теле көрүүчүлөргө көп эле жолу маалыматтарды айтып келгенбиз. Бүгүн болсо алдын алуу жөнүндө өзгөчө маек курабыз. Эң алгач эле айтсаңыздар, ноябрь айынын башынан тартып, декабрь айынын башына чейин 1 айлык жарыяланып, алдын алууга багытталган көптөгөн иш-чаралар өттү. Мына ушул иш-чаралар боюнча айтып берсеңиздер. Саламатсыздар, урматтуу биздин оштук жарандар жана кыргызстандык жарандар. Сиздерге ушул биздин борбордун атынан АИФ илдетин алдын алуу боюнча көп иш-чаралар жүргүзгөнүн билдирип кетемин. Ошонун негизинде эле бизде 1 ноябрдан 1 декабрга чейин 1 айлык ошо СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата иш-чаралар жарыяланып, бул Ош шаарынын мэриясынын токтому менен бекитилип өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы биздин Ош шаарынын мэриясынын ошо вице-мэрдин жардамы менен Навай мектебинде коомдук уюштуруучулардын, коомдук активдердин катышуусу менен жана аймактык башкармалыктардын башчылары менен, билим берүү башкармаларынын башчылары жана медицина мекемелеринин, ошондой эле бейөкмөттүк уюмдардын катышуусунда чоң тегерек стол өттү. Тегерек столдо бизде бүт аткарылган жумуштардын жыйынтыгы боюнча ушул биздин борбордун атынан ыраазычылык каттар берилди. Бул биринчиден Ош шаарынын мэриясына ыраазычылыгыбызды билдирдик. Андан кийин биздин ошол дайыма бизди ушу АИФ илдетин алдын алууда көмөк көрсөтүп жаткан бейөкмөттүк уюмдар бизде Ош областында 5 бейөкмөттүк уюм иштейт. Ал биринчиси бул Плюс центр, экинчи Родители против наркотиков, өзү отурат башчысы. Андан кийинки коомдук фонд Мусаада, ошондой эле коомдук фонд Подруга, анан Крик журавли деп бизде азыр чоң иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Ошонун негизинде бизде эң активдүү катышкан, бизде азыр биринчи биздин алдын алуу бул түшүндүрүү иштери да, түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүздүк 1 айлыктын ичинде. Ошол эле билим берүү башкармалыгында конкурстар жарыяланды. Бул диктант жазуу боюнча, плакат көрсөтмөлөр боюнча жана сан бюллетендер, анан ар кандай эле ушул ВИЧ оорусун алдын алуу боюнча, анын жоктуруу жолдору боюнча инсценировкаларды көрсөтүп, ошол жерде биздин Ош шаарынын 47-чи, 50-чү, 16-чы, 18-чи мектептери аябай активдүү катышып, бизде мындай белектерди алды да. Ошондой эле ушул эле иш-чара биздин Ош областынын райондорунда дагы жүргүзүлдү. Ал райондор боюнча да бизде эң активдүү катышкан
биринчи орунду Араван районуна алды, экинчи орунду Нокат районуна алды мектептер боюнча, үчүнчү орунду Каракулча районуна алды. Ошондой эле бизде деген бул акциянын негизинде биз ВИЧ илдетин биринчи ирет эң эрте табышыбыз керек да. Тапкандан кийин анан аны диспансерге учетко алып, анан көзөмөл жүргүзүп дарыласак, коомчулукка таасири аз тиет да. Ошондуктан биздин милдетибиз тест табуу, бизде 4 пункт ачылды тестирлөө боюнча, экспресс тестирлөө боюнча ВИЧ илдетине. Бул биринчи биздин көп калк көп жашаган жерде, бул көп жайгашкан жерде, бул эки базарда уюштурулду. Ош базарында жана Кара Суу базарынын ошо жетекчилиги менен эки жерде тестирлөө уюштурулду. Бул Плюс центр коомдук уюмунун тарабынан. Анан ал жерде 500дөн ашык жаран келип өзүнүн ВИЧ статусун билип кетти да. Ал жерде мындай аныкталган жок. Ошондой эле экспресс тестирлөө биздин өзүбүздүн Борбордо дагы, Ош мед клиникасында дагы. Анан ошондой эле мобильный клиника, бул Россиялык проекттин мобильный клиникасы Нокат районуна 11 ноябрдан 18 декабрга чейин да уланып жатат. Азыр бардык жарандарды, ошол жерде жашаган жарандарды, мына бизге келе албагандарды, поликлиникага келе албагандарды ордунда эле ВИЧке текшерилди. Ал жерде да бизде бир учур мындай статус ачылды да, ошол жерде табылды. Биз көбүнчө эле биз бул жерде жанагы мигранттарга көңүл бурдук. Башка жакка барып келгендер боюнча. Анткени себеби биздин Борбордо ай сайын жана чейрек сайын мындай анализ жүрүп турат. Ошондо була 3 жолдон, например, биринчи парентералды кан аркылуу жолу, экинчи жыныстык аркылуу жолу, жана үчүнчү энеден балага жолу. Азыр бүгүнкү биздин мониторинг боюнча жыныстык жактан жолу көбүрөөк катталып жатат да. Акыркы соңку жылдарда негизинен ушул жыныстык жол аркылуу жуккан бул илдетке кабылган жарандарыбыздын саны көбөйдү деген маалыматтар коомчулукта байма-бай эле айтылып келет да. Мына ушул сиздер жүргүзгөн иш-чаранын аракети, ушундай акцияларды жүргүзүп жатасыздар. Аны менен катар телерадиодон дагы телекөрүүчүлөргө маалымат берип атасыздар да. Бирок жыйынтыгы кандай болууда? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Балким Роза айым сиз сүйлөйсүз. Жыйынтыгы мурунку жылдарга караганда калк арасында маалымат бир аз жогорулады деп эсептесек болот. Анткени жана контакттан кийинки алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлөт. Бизге ошол боюнча кайрылган жарандардын саны мурунку жылдарга караганда акыркы 5 жылда өскүтү да. Ошо. Бул контакттан кийинки алдын алууну биз 72 сааттын ичинде бизге кайрылса 72 сааттын ичинде айруу препараттарын колдонсо ушу ВИЧ инфекциясын жугуунун алдын ала алабыз. Демек, бул маалыматты сиздер элге жеткире алдык. Ошол себептен дароо сиздердин жардамыңыздарга кайрылгандар көбөйдү. Көбөйдү, бирок дагы деле толугу менен жеткирдик деп айта албайбыз. Дагы бул бир эле медицина кызматкерлеринин жумушу эмес, бул бардык кыргыз элинин, бул дүйнөлүк глобалдык проблема болуп жаткандыктан бардык эл, бардык калк ушул инфекция менен күрөшүшүбүз керек, бардык адамдар катышыш керек бул инфекция менен күрөшүүгө, алдын алууга. Бир айлык текшерүү акциясы, акысыз текшерүү акциясы базарларга коюлуптур. Бул чындыгында жакшы жөрүлгө деңизчи. Бирок ошол эле учурда элдер келип текшерилдиби? Же болбосо мисалы кээ бирлерде мындай коркуу же болбосо тартынуу сезимдер болот го, ошентип тартынып кетип калган учурлар болбодубу? Ошол бизде базарда, мына эки базарда, особенно Ош менен Кара Суунда айырмасы бар экен да. Ошто түшүндүрүү иштери жакшы жүргүзүлгөндөнбү, элдер өздөрү эле келип, например, 300дөн ашык бизде жаран тестирлөөдөн өттү да. Ал эми Кара Суу базарында көпчүлүгү түшүнбөгөндүктөн биздин тестирлөөдөн баш тарткандар да болду да. Ошондуктан мен ойлоймун, бул жерде бардык маалымат, ушу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек да. Анан
жана сиз айттыңыз жыйынтыгы деп. Жыйынтыгы ооба жакшы. Бизде азыр бүгүнкү күндө медицина мекемелери, өкмөттүк уюмдар бардык коом арасында иштеп, иш-чараларды аткарып жаткандыктан бизде активдүү мындай өздөрү келип анонимдүү түрдө өткөрүлгөндөр көп болуп атат. И ошондой эле бизде мына өзүнүн жыныстык жактан катнашта болгондорду дагы алып келип текшертилип, мына биздин уже анткени себеби бизде жанагы бул мурун стигма, дискриминация деген көп болчу да, ВИЧ, СПИД, бул чума 20 века депчи, анан азыр андай жок да, бул ВИЧ, СПИД оорусун бул жөнөкөй эле мындай өнөкөт оору катары кабыл алып, анан эң негизгиси биз ошол адамды эртерээк таап, аны дарылашыбыз керек да. Башка бирөөгө жуктурбаш үчүн. Башка бирөөгө жуктурбаш үчүн. Бизде деген ошо глобалдык стратегия бар, бул 3-90 деп коебуз. Бул биринчи 90% АИФ илдет менен жашагандар өзүнүн статусун билиш керек да. 90%. Экинчи 90 бул 90% табылган адамдардын ичинен 90% антиретровирустук дарыланууга камтылыш керек. Ошо биздин дарыны ичиш керек, вируска каршы дарыны. Анан үчүнчү 90 бул ошо 90 дары ичкен адамдардын ичинен 90-у вирустук өлчөмү төмөн болуш керек. Биздин антиретровирустук дарылар бул глобалдык фонд ПРООН тарабынан бекер, акысыз, өз убагында достаточный количество келет. Ал бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борбору тарабынан, биз тарабынан, биздин борбордун тарабынан кеңири таркатылып берилет да. Ошону өз убагында алып, анан өз убагында ичсе, ал өзүнүн половой партнеруна дагы, эгерде кош бойлуу болсо, баласына дагы ал ВИЧ илдети жукпайт да. Ал риски азыраак болот. Ошондуктан элге көбүрөөк биз түшүндүрүшүбүз керек да. Жакшы, кандайча жукпайт? Чындыгында көпчүлүк телекөрүүчүлөрдү кызыктырууда азыркы учурда. Себеп дегенде, мисалы, күйөөсү же болсо аялы дал мына ушул ВИЧ илдетине кабылып калган болсо кокустан, анан анын өнөктөшүнө кандайча жукпай калат. Буга чейин мисалы жугуп эле келген да, ушундай учурлар көп эле катталып келет, бүгүнкү күндө да катталат дегендей, кандайча жукпай турушун түшүндүрүп берсеңиздер. ВИЧ илдети табылгандан кийин айруу препараттар назначение болот. Айруу препараттарын кабыл алып баштагандан кийин адамдын канында вирустук өлчөм төмөндөйт. Эгерде туура өз өлчөмүндө, өз убагында кабыл алса, үзгүлтүксүз кабыл алганда. Ушул учурда эгерде вирустук өлчөмү 1000ден аз болсо, 1000ден төмөн, бизде азыр эң аз өлчөм бул 40 копия деп коет, 1 миллилитр канда 40 копия болсо, анда бул адам башка адамдарга жуктурбайт. Неге дегенде бул ушул 40 копия менен башка адамдарга вирустук өлчөмү өтө аз болгондуктан жукпайт вирустар. Көп андан 1000ден жогору болсо жугуп калат. Биз ошол натыйжага жетиш үчүн бардык адамдарды өз убагында текшерилип, өз учурунда диспансердик учетко туруп, дарыларды канчалык эрте баштаса ошончолук жакшы болот. Бул айруу препараттары адамдын жашоосун, өмүрдү узартып, жашоосунун сапатын жогорулатат. Ошондой эле бир гана өзүн эмес, үй бүлөсүн, ден соолугу үчүн дагы кам көргөн болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө бардык кош бойлуу адамдар, аялдар кош бойлуулук боюнча гинекологко учетко турганда ар бир адам ВИЧке анализ тапшырыш керек. Бул деген энеден балага жугуунун алдын алуунун бул биринчи профилактикасы, алдын алуу иш болуп эсептелинет. Эгерде кош бойлуу аялда ВИЧ инфекциясы табылган болсо, биз дароо айруу препараттарын берип баштайбыз. Өз убагында башталган профилактика бул баланын таза төрөлүшүнө кепилдик берилет. 95%дан 98%га чейин кепилдик берилет. Эгерде аялдын вирустук өлчөмү 50дөн төмөн болсо, өзү төрөп, кесарево жолу менен эмес, өзү төрөп, анан эмчектин сүтү менен бакса дагы болот.
Жада калса өзү төрөсө да болот экен. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин биз мисалы бул илдетке кабылгандар мисалы ошол ооруга каршы дары-дармектерди ичип жүрөт дагы операция жолу менен төрөйт деген маалыматтарды таратып жүргөнбүз да. А бүгүнкү күндө мына ушинтип өзү табигый жол менен төрөгөндөр да бар. Эч кандай илдет жуккан эмес, дени сак бала төрөгөн. Ооба, бүгүнкү күндө бизде учетто турган, каттоодо турган аялда, кош бойлуу аялдардын дары-дармекти өз убагында ичкен аялдардын бардыгы ден соолугу таза, вирусу жок балдарды төрөп, бизден каттоодон чыгып жатышат бул балдар. Дары-дармекти канча маал ичет, канча убакыт ичиш керек, кайсы убакыттарда канча өлчөмдө ичиш керек? Ошол эле учурда мисалы дары-дармекти биз беребиз деп калдыңыздар го. Ошону бир жолу эле келгенде бардык дары-дармекти бересиздерби, же болбосо кайсы бир убакытка жете тургандай бересиздерби? Бул дары-дармектин өлчөмү, канча жолу ичет, бул ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгүнө, ден соолугунун өзгөчөлүгүнө карап дарыгерлер тарабынан дайындалат. Кээ бир адамдар күнүнө бир гана жолу бир таблетка ичишет, а кээ бирлер бир күндө 2 жолудан 2 таблетка, 3 таблетка, ар кандай булар адамдын организмине жараша болот. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда эң акыркы чыккан, мисалы дүйнөдөгү башка мамлекеттерде кандай препараттар колдонуп атса, бизде деле Кыргызстанда ошол акыркы таблеткалар, препараттар бизге дагы келген. Бизде азыр бир күндө бир жолу иче турган таблеткаларыбыз бар. Биз ай сайын 1 айлык запасты бир жолу беребиз же 2 айга. Анан биз ар бир 6 айда ушу вирустук өлчөмдү карап турабыз, иммунитетин дагы өлчөп турабыз. Анан дары-дармекти мисалы биз башка ооруларга каршы иче турган болсок, мисалы балдардыкы башкача, чоңдорго башкача да. Сиздерде кандай ушу? Балдарга булар же болбосо таблеткалар болсо ортосунан бөлүп ичиреби, кандай ушул боюнча айтсаңыз? Балдардын өзүнүн жаш өзгөчөлүктөрүнө, салмагына жараша дозалары белгиленет. Өздөрүнүн мисалы балдар иче турган, балдар үчүн атайын детский дозировкада чыгарылган таблеткалар бар. Кичинекей балдар үчүн сироптор түрүндө бар. Чоңдор үчүн өзүнчө ичкенге азыркы бүгүнкү күндө балдарга да, чоңдорго дагы ыңгайлуу түрдө препараттарыбыз бар. Анан дагы дарыгерге кайрылганда сөзсүз түрдө эгерде ушундай дары-дармек түрүндө, укол түрүндө эмес, дары-дармек түрүндө сага лечение жаза турган болсо, анда сурашат да, ашказанын кандай көтөрөбү депчи. Бул ашказанга кандай зыяны жокпу? Негизи организмге зыян эмеспи деген дагы суроо жаралат да бул жердечи. Биз пациентке бул айыр бир препараттарын дайындаганда ага чейин биз бардык обследованиядан өткөрөбүз. Бардык органдарын, ашказанын, жүрөгүн, өпкөсүн дегендей. Анан ошого жараша өзүнө ылайыктуу таблетканы беребиз. Эгер ашказан ооруган адамдар болсо, ашказанга зыяны эң минималдуу болгон таблетканы беребиз. Ашказанга өтө зыяндуу деген препараттар бизде жокко эсе бардык эле жакшы кабыл алынат. Жакшы, телекөрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Эгерде ВИЧке каршы дейт дары-дармекти ичип жүрсө, мисалы жыныстык катнаш учурунда өнөктөшүнө жукпайт деп айттыңыздар. Эгерде кан аркылуу кандай болуп калат? Ушул эгерде ичип жүргөн болсо жукпайбы же жугабы деген да суроо калтырыптыр да. Эми кан аркылуу болгондо бул ВИЧ инфекциясы менен ооруган адам колдонгон инструментти, мисалы шпристи башка адамга сайганда жугушу мүмкүн. Бирок бизде бүгүнкү күндө бардык медициналык мекемелерде бир гана жолу колдонулуучу шпристер колдонулат. Башка инструменттер обработкадан өтөт. ВИЧтин вирусу тышкы чөйрөгө аябай туруксуз. Ал обработка болгондо
же жөнөкөй эле суу менен жууганда дес средстволор менен колдонгондо, спирт, андан сырткары башка дес средстволорду колдонгондо бат эле жок болот. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө медициналык жол менен жугуу деле өтө минималдуу. Демек, биз мисалы көбүн эсе стоматологко же болбосо маникурга барганда көп кооптонбой койсок да болот экен. Себептен сырткы сөйрөдө жашай албайт вирустар. Бул вирус канга түшкөндө гана, канда гана жашайт деп түшүнсөк болот. Бир тамчы кан ошол жетиштүү түрдө, вирустук өлчөмү жетиштүү түрдө 1000ден жогору болгон бир тамчы кан адамдын ошол кан айлануу системасына түшкөндө гана жугушу мүмкүн. Эгерде териси бүтүн болсо, анда жукпайт. Эге дегенде бул тери дагы коргоочу ролду ойногондуктан жукпайт, өтө албайт, канга түшпөйт. Енді қошымчалап кетейін, анда азыр Роза айтып кетті медициналык аспаптар боюнча деп. Анан медициналык эмес дагы процедураларды алып атат да азыр жарандарыбыз биздин. Ошол да коопчулук эме, коопсуздукту, ыңгайсыздыкты жаратат да. Ошондуктан мынау медициналык эмес процедураларды алып атканда, косметологический процедураларды алып атканда сөзсүз түрдө жарандар сураныш керек да, жана стерилденген инструменттерди, аспаптарды колдонгон, жанагы бир жолу колдонуучу аспаптарды колдонушун талап кылыш керек ар бир жаран. Ошондо гана биздин ВИЧ-илдетин кан аркылуу жугушуна бөгөт коебуз да. Жакшы. Биздин студиябызга бейөкмөт уюмдарындагы жетекчилер келип отурат. Анда кийинки суроо Мама Сабыр мырза, сизге берсем, микрофонду кармап айтып берсеңиз, сиздер кандайча чогуу иштешесиздер, сиздердин максатыңыздар эмне, ушул боюнча айтып берсеңиз. Биздин коомдук уюм ата-энелер баңгел заттарын колдонгондордун арасында ушу ВИЧ илдетине каршы күрөш жүргүзөт. Көпчүлүк элдин эсинде бар, мындан 20 жыл мурда ошол 1998-99-2000 жылдары ушул Ош областында ВИЧ илдети ушул баңги заттарын ийне аркылуу колдонгондордун арасында биринчилерден болуп табылып, анан ошол жарандардын ичинде эң көп аныкталган. Ошол себептен ушундай бир муктаждык келип чыккан, ушундай уюм түзүлүш. Ошондо биз ушул уюмду ачып, анан ушул адамдардын ичинде иш жүргүзө баштадык. Кандай иштер дегенде, бул деген эми мына азыр дарыгерлер айтып кетти, бул кан аркылуу жугат, жыныстык жол менен жугат, анан атадан, то есть энеден балага жугат. Ошол убакта эң коркунучтуу болгону ушул баңги заттардын колдонгондордун арасында тез арада мындай эпидемия болуп кетиши мүмкүн деген ушундай маалыматтар болгон. Биз изилдеп көргөнүбүздө, анан ошол убактан бейөкмөт уюмдары көбүрөөк мындай небеси, кандай десем, ошол жарандарга жакыныраак болуп, ошол адамдардын ишеничи бейөкмөт уюмдарга көбүрөөк болгондуктан. Кыскара айтсаңыз. Анан эми кыскача айтканда, биринчиден кан аркылуу жукканда шприц аркылуу жукпас үчүн таларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, таза жаңы шприцтерди таркатуу башталган. Экинчиден ошол ийне аркылуу баңги заттарын колдонгондордун арасында тестирлөө башталган. Биринчи ошол жаңы баштаган жылдары көп аныкталган.
бирок жетишкендиги, ушул программанын жетишкендиги мына акыркы жылдарда кан аркылуу жуккандардын саны азайды. азайды. Эми Жакшы. азайганын себеби алардын ичинде түшүнүк пайда болду. Жакшы. Рахмат. Маегибизге бир аздан соң кайрылып келебиз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Баңгилик наркотиктерди жана наркотиктик таасири бар заттарды чегип же ичип көнүүдөн пайда болуучу өнөкөт тарт. Баңгилик адамды наркотикти дайыма талап кылуу абалына жеткирип, анын акыл эси жана күч кубаты наркотикти кабыл алган же кабыл албагандыгына жараша болот. Ал ден соолукту бузуп, социалдык деградацияга дуушарлантат. Башты айлантып, мас кылып, магдыратуучу касиети бар апиим, кокаин, наша, марихуана, алкоголь, бром сыяктуу заттар наркотикке кирет. Баңгилик наркотиктин сыйкырдуу күчү бар деген аңыздан улам таралышы ыктымал. Чындыгында анда эч касиет жок. Уулануунун гана бир түрү. Баңгилик наркотиктерди кайра-кайра алып наркотикке мас болуу, магдыроо сезиминин козголушунан башталат. Ага көбүнчө психикалык жактан жетилбеген, тынчы жок, туруксуз, өзүмчүл, оома адамдар дуушар болот. Наркотикке психикалык муктаждык калыптанып, ансыз алар эч нерсеге канааттанбай, бирдеме жетишпегенсип турат. Оорук сунуудан, жагымсыз сезимдерден кутулуу, уйкуну келтирүү үчүн алар наркотикти көп өлчөмдө кабыл алышат. Бул мезгил наркотиктин түрүнө жана күчүнө жараша бир нече жумадан 1-2 жылга созулат. Акырында ансыз жашай албай калышат. Керектелүүчү наркотиктин өлчөмү арбый берет. Бул этапта наркотикти кабыл алуу жагымдуу, жан көшүлтүүчү, алсыратчу таасир берет. Наркотикти кабыл алган сайын анын организмге таасири басаңдайт. Ошондуктан оорулуу дозасын көбөйтүп кабыл ала баштайт. Сол кезиндеги жагымсыз абалдар жоголгондуктан мас болгондо жагымдуу сезим пайда болгонсойт. Бул абалдан чыгуу үчүн ал эптеп аны таап, кабыл алуу үчүн өзүн кемсинтүүгө, калпайтууга, ууру кылуу жана башка кылмыштарга барат. Эгер бир суткадан ашык наркотик кабыл албай калса, абстиненттик синдром, башкача айтканда өмүргө коркунучу өтө оор психикалык бузулуу жана алы кетүү пайда болот. Наркотик колдонбой калганда баңги токтоно албай оор абалда болот. Башы ооруп, шайы кетет, кара терге түшүп, уйкусу качат, окшойт, өңү кубарып, кыжырданат, себепсиз коркуп, сестене баштайт. Абстиненция жакындай баштаганда наркотикти колдонуу магдыраткан, жагымдуу абалга алып келбейт. Аны эми өлүп калбас үчүн гана пайдаланып калат. Абстиненция абалында адам өзүн өзү өлтүрүшү да мүмкүн. Абстиненттик мезгилде тырышуу, акыл эстен ажыроо, галлюцинация, жөөлүү жана башкалар болот. Организмдин бардык системаларынын иши начарлайт. Кан басымы көтөрүлөт, жүрөктүн кагышы тездейт, булчуңдар ооруйт, түйүлөт, тамак сиңирүү органдары бузулат. Оорунун өнүгүшү менен наркотикти көтөрө албай калат. Мурдагы доза оор ууланууга алып келиши мүмкүн. Бара-бара организми ууккан адам аябай арыктап, наркотиктин зыянынан түрдүү ооруларга чалдыгат. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ВИЧ-СПИД оорусунун алдын алыңыз деген теманын алкагында маектешип жаткан келбедибиз. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда Мама Сабыр мырза айтып өттүңүз да, биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Мына ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн улам бүгүнкү күндө ийне аркылуу жуккан ВИЧ-СПИД оорусу жуккан, ВИЧ илдети жуккан бейтаптардын саны азайды деп айтып калдыңыздар да. Мына ушул үгүттөө иштерин жүргүзгөндө эле, мисалы, наркотикке, баңги затка, мисалы, көз каранды болуу дагы бул чоң оору десек болот да. Балким ушул оорудан сакайуу боюнча дагы кандайдыр бир маалыматтарды берип бересиздерби? Микрофонду алып сүйлөсөңүз. Мусара коомдук фондунда өз колуна келтирүү жана дарылоо, баңги затка чалдыккандарды, ичкиликке чалдыккандарды, токсикомандарды дарылап келатабыз 20 жылдан бери.
Анан кийин ошо 20 жыл мурун биздин пациенттардын арасында ВИЧ-спид биринчи чыга баштады. Эми айла жок, жанагы зыянды азайтуу деген программа менен иштеп атабыз. Бирок бул немени чечиш үчүн ушу банкизаттан дарылаш керек. Ал үчүн мына өз кабылына келтирүү борборлорун көбөйтүш керек. Ошондо, если анан кийин бул оорудан баягы чыкпайт деген немеге мен кошула албайм. Эгерде адам өзү кааласа, өзү аракет кылса, өзү ичиндеги көйгөйлөрүн чечкенге биз жардам берсек, банкизаттан чыгып, азыр жакшы жашаткан адамдар көп. Мен кошумчалап коеюн, туура бул азыр мен коллегам туура айтты. Бирок кээ бир оорулар бар, бир канча жолу дарыланса дагы чыга албайт да. Ошолор үчүн 2002 жылдан баштап ушул Ош областында, Кыргызстанда метадон программасы киргизилген. Бул деген ушул наркотикти алмаштырылган да. Героин, мисалы үчүн опий заттары метадон менен алмаштырылып, бул суюктук болот, муну сайбайт, ичет. Ошондуктан ошондой ооруларды, жана бир канча жолу дарыланбай калгандарды ошол программага жиберебиз. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда, мына Ошто, Кызылкыяда, Кара Сууда, Жалал Абадта ошондой программалар иштеп атат. Метадон программасы менин түшүнүгүм боюнча бул метадон дары-дармекпи? Дары-дармек. Дары-дармек, демек дары-дармекти алып кайсыл жактан алат? Сиздерден алабы? Дары-дармек бүгүнкү күндө глобальный фонддун каражатына Проон сатып алып берет. Бүгүнкү күндө абал ушундай. Бирок башка мына кошуна мамлекеттерде, мисалы үчүн Казакстанда, буларда уже өздөрү сатып алганга Кудурети жетет, кудурети жетет. Бизде дагы убагы келсе өзүбүздүн каражатка сатып алышыбыз мүмкүн. Жакшы, рахмат. Кыска убактыбыз калды. Бул жерде телегөрүүчүлөрдөн суроо келиптир. ВИЧ-спидке чалдыкканын кантип байкаса болот адам дейт, өзүнөн дейт. Кыскача айтсаңыз. Алгачкы белгилери биринчи стадияда эч кандай белги болбойт. Кийин уже экинчи, үчүнчү стадияга жетип баштаганда иммунитети түшүп, бул алсыз болуп, температура көтөрүлүшү мүмкүн, тез инфекциялык оорулар менен оорушу мүмкүн, ичи өтүшү мүмкүн, арыкташы мүмкүн. Бирок мен айтарым, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерде кандайдыр бир кооптонуу болсо, сөзсүз түрдө сиздерге кайрылып текшерилип койгон. Лабораториялык жол менен гана такталат. Симптомдор, белгилер аркылуу аныкташ кыйын, такташ. Жакшы, мына ушул текшерүү боюнча шилекей аркылуу дагы аныктоо бүгүнкү күндө жан текшерүүлөрдүн бири десем болот, ушул боюнча айтып берсеңиз кыскача. Бизде өзү жан текшерүүнүн 3 жолу бар. Бул шилекей аркылуу, анан капиллярдык кан аркылуу деп чыпалактан алынат, мундардан алынат, анан венадан алынат да. Венадан бул иммуноферментный анализ деп коебуз. Бирок иммуноферментный анализ бүгүн алсак, эртеси күнү жыйынтыгын беребиз. Экспресс-тестирлөө шилекей аркылуу бул жана более безопасный метод, анан тез 20-30 мүнөттүн ичинде уже жыйынтыгы билинет да. Ошондуктан биз азыр мен жанагы айтып өттүм, Кара Суу базарында жана Ош базарында ошо шилекей аркылуу экспресс-тестирлөө ВИЧ-ке жүргүзүлдү. Анан азыр эле бейөкмөттүк уюмдар дагы ошол шилекей аркылуу экспресс-тестирлөөнү жүргүзүп жатат. Анан мен жана сиз айтып кеттиңиз, жана клиникасы кандай башталып атат. Мына биринчи стадиясында бул мындай, эгерде синдром башталгачак, бул вирус адамдын организминде жашайт да. Ал биринчи, экинчи стадиясы бир адамдын иммунитетине зависит этет да. Иммунитети туруктуу болсо, жакшы болсо, ал 15 жылга чейин билинбей жүрө берет да. Бирок коркунучу айлана чөйрөсүнө чоң болот да. Ошондуктан биз жана клиникасы табыла электе ошо бардык жарандарды чакырып кетет элем да. Ар бир адам өзүнүн статусун билиш керек.
Анан биздин азыр саламаттык сактоо мыйзамынын негизинде биз биринчи ирет ошол чет жактан келген акыркы 2 жылда 3 айдан ашык Кыргызстандан чыгып кеткендердин бардыгын текшерип атабыз. Андан кийин чет өлкөдөн келген мына студенттерди текшерип, алардын дагы мына бүгүнкү күндө 2000ден ашык текшердик да чет өлкөлүк студенттерди. Алардан мына 2 уже биз положительный учурду таптык. Андан сырткары бизде кош бойлуу аялдар сөзсүз түрдө 100% алар текшерүүдөн өтүш керек. Кош бойлуу кезинде, учетко турган кезинде. Анан азыр дагы биз саламаттык сактоонун буйругу боюнча кош бойлуу аялдардын половой партнерлору, ошол жана күйөөлөрү, өнөктөштөрү сөзсүз түрдө текшериш керек. Бирок бүгүнкү күндө бизде кээ бирки отказдар да бар да. Ал текшерүүдөн өтпөйбүз дегендер. Бирок мен айтып атпайм, жана вирус иммунодефицита человека, бул адамдын иммунокем синдром вирусу организмде жашай берет. Анан качан гана иммунитетти бул биринчи жабыркайт да, иммунитет жабыркагандан ар кандай оорулар пайда болот. Бирок ал кээде ошо ооруган кезде дагы мына стоматологический услуга алганда же поликлиникага барганда аларды дагы таппай калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул ооруну өз калоосу менен текшерилиш керек. Экинчиден мен айтат элем, бул ар бир жарандын өзүнүн милдети, өзүнүн ошо үй бүлөсүнө, ошо биздин билген түшүндүрмө иштерин үй бүлөсүнө, досторуна, тууган урукка баарына жеткириш керек. Жакшы маалыматтарды айттыңыз. Бул жерде Кайруллага кайрылгым келип турат. Кыскача айтсаңыз, сиз кандайча ушул бейөкмөт уюмуна келип иштеп калдыңыз? Кыскача. Мен өзү мурда Баңгизат колунан жүндөгөндө союз таралып мезгилде. Жакыныраак. Сайынып ошондой Баңгизат колунан жүрчү элек. Анан ошондой коом ачылгандан кийин ошо немеге коомго келип ишке кирдим, аутрич болуп. Анан метадоновый терапия, аябай ушул немеден айыгышка мен азыр 10 жыл болуп калды, Кудайга шүкүр, ушу Баңгизаттан кутулуп. Колдонбойсуз? Колдонбойм. Ошо немеге сабап ушул метадоновый программа келип, ошол жерде дагы 1 жылдан ашык метадон ичип, анан адам Сабыр акам айтып кетти, адам оозун эркине баглады, ал чыгып кеткен таштагандар бар, таштап. Канча вакыт колдонуп жүрдүңүз эле, анан канча 10 жыл? Ушу 15 жылдан артыгыраак колдонуп жүрдүм ушун үчүн. Эми мен азыр вакыттан аз калыптыр, ошондон азыр вакыттан пайдаланып ушу жаш балдарга, өспүрүмдөргө ушундай жолдорго барбай. Азыр мана биз кылекен коомдо организациябызда кылекен иштерибиз айтызбай, шприцти жок, сайын эмес, ошо бите шприц менен колдонсо ошо ичпейт, башкага тарабайдыган кылып жолунда. Анан кийин ошо метадоновый терапияга келип жазылып ошондо метадон ичип, анан өзүнө оңдошко имкан болот да ошо метадоновый терапиядачы. Жакшы. Ден соолукта болуңуз. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн мындай да. Баягы бүгүнкү күндө ВИЧ илдетине кабылган, алып жүргөн эне болсо, мисалы, төрөгөндөн кийин эмизе берсе болот деген дагы ушундай маалымат тарады да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Аны болсо вирустук өлчөмүнө карайбыз. Вирустук өлчөмүнө. Биринчи. Канча өлчөм болуш керек ошондо? 50ден аз болуш керек. 50ден аз болсо, анда аралаш болбош керек да. Мисалы, эмчек эмизсе, бир гана ошол эмчек сүтү менен гана кошумча тамактар колдонбош керек. Ошондо гана өтпөйт балага. Кошумча тамак эмес, жөн гана сүт менен гана багыш керек. Ооба, бир жөн гана эмчек сүтү менен гана багыш керек. Эгерде эмчек сүтү жетишсиз болуп баратса, анда эмчек сүтүн токтотуп, башка кошумча сместерге өтөбүз да. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Айчүрөк Келдибекова, Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгеринин орун басары, жана ошондой эле кийинки коногубуз Роза Абдикаримова, Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун диспансердик көзөмөлдөө жана дарылоо бөлүмүнүн жугуштуу оорулар дарыгери жана бейөкмөт уюмдарынын жетекчилери, кызматкерлери келип катышты. Сиздерге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарды айттыңыздар. Оорубаңыздар, эл кызматында жүрө бериңиздер. Ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.